Аксы районунун Кашка Суу айыл өкмөтүнө караштуу Карабашат айылында жер маселеси көйгөй жаратып келет. Бүгүн 22 апрелде айыл тургундары чогулуп, арыз муңдарын регион телеканалы аркылуу билдирди. Көп жылдан бери чечилбей келе жаткан бизде мына жер маселеси. Айрыкча жер маселеси, айрыкча мына азыр өсүп келаткан жаштарга жер жетишсиз. Bunun en негизги себеби мурунтан эле ушундай бир жогорку бийликте тургандар, бийликте ошо жер маселеси боюнча өзүнчө иштеп аткан ошо атка минерлер жерлерди өзүнчө гектарлап алышып, мына ошону ээлеп алып, мына азыр бир эле кичинекей айылда 100дөн ашык балдарга огород жетпейт. Жайнагүл Ажыбаева 3 баласы, келиндери менен бир үйдө турушат. Айыл өкмөткө жер тилкеси боюнча кезекке турганы менен ушул күнгө чейин жер берилбей келет. 3 уулум бар, 3 балам бар. Азыр бир үйдө 3 семья жашайбыз. Неберелерим менен 2 келиним, 1 балам, 2 балам ошо эмеде военный болуп Баткенде иштейт. Жерге муктажбыз. Огородко очередке турганыбызга 3-4 жыл болуп калды. Ошо бөлүп, там салып, бөлүп коелу десек, огород жок, жер бөлүнбөй жатат. Ошо бир үйдө ошо көп неберелер менен жашап турабыз, азыр кыйналыпчы. Жерлерди 4-5 жаран гектарлап ээлеп алгандыгы тургундар тарабынан айтылууда. Ал жерлерди мыйзам чегинде териштирип, айылдагы жаш үй бүлөлөргө берилиши керек деп эсептешет. Тарткан жерлерге ушу жогорудан баштап Курбанов Кубат, Калетов Асы, бул жак келсек Стамкулов Абдыкар, бул жакта дагы Каримов Адил, Мырзаматов Талай, ушулардын ээлеген жерлери, мыйзам чегиндеги жери калса, калганын ушу элге участкага бөлүп кылууга кандайдыр бир жардам беришиңерди суранат элек да, ошо элдин атынан. Гектарлап алып алган адамдар бар. Бул адамдар 90-жылдары карапайым эл нанга жарабай аткан убакта булардын колунда бийлик болгон, мүмкүнчүлүк болгон, ээлешип алган, гектарлап, кийин 2 жыл мурун косколуп сүйлөшүүгө барып көпчүлүк эл ушул карапайым элге жардам кылып бериңиз бергиле каалооңор менен дегенде макул болду эле да көпчүлүккө. Азыр эми бербей келип атат. Жерлерди ээлеп алгандардын арасында кадастр мамлекеттик мекемесинин Аксы райондук бөлүмүнүн жетекчиси Талайбек Мырзаматовдун аты аталган. Талайбек Мырзаматов 1 гектардан ашык жерди мыйзам чегинде алгандыгын билдирди. Алан жер алганым чын. Эл катары ошо жер реформасы болгонду 97-жылдан алгам. Жер кылып асфальт этип койгом. Анан по документальный. Бул 20-жылы дагы ушундай козголон болгон. Анан бизди прокуратура, күч органдары текшерген. Документтерибизден көчүрмө бергенбиз. Анан бардыгы мыйзамдуу экен деп токтогон. Ал жер турак жайга бөлүнө турган жер эмес. Ал айылдан отдаленный. Ал жер дачный участоктор ал жактачы. Турак жайга ал өзүнүн 571 токтомдун негизинде берилет. Ал турак жайга бирөөдүн жерин асфальт этип койсо, ашыкча болсо анда макул. Мен ала берсин ашыкча. GPS менен конкретный бардык контурлары коюлган. 20-жылы дагы ушундай болгондо бардык атуулдар жерин ченеткен. Комиссиялары дагы барып ченеген. Документтен ашыкча жерин ала бергиле деп эле айтып атат. Ошо атуулдар делечи. Буга чейин бир нече жолу жерлерди ээлеп алган тургундар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүгүн айтышып, бирок майнап чыкпагандыгы айтылды. Кашка Суу айыл өкмөтү 160 гектар жерди трансформацияга берген. Учурда бул маселе чечилип калган болсо, биринчи кезекте Карабашат айылдын тургундарына берилерин айыл өкмөт билдирди. Бизге ошол трансформация өткөрүп туруп, ошол огород бериле турган жерлерди бергиле дегенде биз Кашка Суу айыл өкмөтү боюнча 162 гектар 700 сотук жерди бергенбиз.
берип, бирок бүгүнкү күндө ошол трансформацияга азыр пока уруксат бериле элек. 160 гектардын бардыгы трансформация болбойт. Бул этап менен кете турган нерсе. Мен эгерде ошол мамлекеттен президент уруксат берип мага трансформацияны башта десе, мен биринчи ошол Кара Баш айылынан баштайм. Себеби бул жерде Алабайтал участкасында 9 гектар жер бар. Андан дагы башка жерлерди ошол трансформация кылып туруп, ушул жерден баштап мен огород бергенге аракет кылам. Айыл өкмөткө жер тилке алуу боюнча кезекке тургандардын саны Кара Башат айылы боюнча 100дөн ашуун. Ал эми Кашка Суу айыл өкмөтү боюнча 1000ден ашуун жаран кезекте турат. Мындан улам жер тилкелери берилбей жаткандыгы боюнча айыл тургундары өлкө башчыга кайрылышты. Жерлерди элеп алган адамдардыкын ошолорду териштирип чечип берсеңер, мыйзам баарыбызга бирдей болуш керек. Ошону силерден суранабыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.